Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Расул Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Берекелүү айда туткан орозолоңуздар кабыл болсун. Ар бирибизге бул айда туура амалдарды кылып, Рамазан айыны Аллах Субхана Таала өз пенделерине буйргандай орозо кармап өтүшүн насип кылсын. Өткөн маектерибизде, сабактарыбызда Рамазан айыны туура пайдалануу жөнүндө сөз кылдык. Албетте устазыбыз бул жерде отурат. Кош келипсиз, устаз. Өткөн сабактарда сиз Рамазан айынын туура пайдаланууда айрыкча эртең мененги саарлык убактысына, анан күндүз кандай жүрүш керек, ушулар жөнүндө сөз кылдыңыз. Бүгүнгү сурообуз ушул эле убакыт айрыкча ифтар учурунда кандай абалда болушубуз керек, ушул ифтар убактысыны кандай пайдаланышыбыз керек, бул жерде да береке барбы, же дасторкон боюнда отуруп ушул саатты карап, убакытты карап туруп өткөрүшүбүз керекпи, же башкача бир руханий пайда боло турган жактарына бир токтолуп берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah Ta'ala barımızın orazını kabul kılgan olsun. Amin. Ошол өткөнгү сабагыбызда ошол эртеменки саарлык тууралуу, анан күндүз бою кандай амалдарга токтолуш керек, алар жөнүндө айтып өттүк. Эми кечинде ифтар кылып аткан учурунда эмне кылыш керек? Ифтардын астында, Дегеле ифтардын астында да бир маани бере турган нерсе ушул кайра эле зикир болуш керек экен да. Эртең менен кечинде Алла Таала Куранда же болбосо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям же болбосо ошондой чоң аалым, олия даражага жеткен аалымдар ушул эртең менен кечинде көп зикир чалышып экен да. Зикирдин убагы ушул асырдан шамга чейин дагы көрөк зикир менен өткөрүп. Ушул өзүнүн жашоосун карап, келечегин карап, кыяматты эстеп, ошондой бир зикир кылып, фикир кылып өткөрүш керек. Анан кечинде ифтарлык кылып аткан учурда ошондой дасторконго олтурганда бир маани бере турган нерсе, эми жайылган дасторконда тамак аш азыр мүмкүн болушунча дасторкондор кенен жайылып жатпайбы? Ошол дасторконго олтурганда бир ошондой дасторконго биринчи эле менин сүйүктүү пайгамбарым ушундай дасторконун наам таттуу эле. Анын сахабалары, анын үй бүлөсү ушундай таамдуу тамактарды жеди эле алар деген суроо коюш керек. деген суроону коюшубуз керек. Андан кийин айлана чүйрөмдө кошуналарым, колунда жок инсандар, бир туугандарым, ата энеден ажырап калган, балдар үйүндө олтурган жаш балдардын тамагы, ымыркайлардын тамагы кандай болду экен? Алардын дасторконунда ушундай түрдүү тамак, мөмө жемиш барбы? Же буну ойлонуштук эң жакшы. Эң бир жакшы Тарбиялык жагынан өтө тарбиялык жагынан, ибадат жагынан эң бир адамга таасир бере турган нерсе ушул да. Ушул дасторконунда олтурган ойлонушубуз керек да. 5 мүнөт, 10 мүнөт олтуруп алып, же балдарыбыз менен олтурганда мына балдарым. Мондай нематта олтурасыңар. Канчалар ушул нематка жетпегендер бар. Ошолорду ойлошуңар керек. Рамазан айында ушул эртең кечки ашка жүрсүң. Эми кечинде ошону тоюп жеп жатасың. Канчалаган үй бүлө, канчалаган инсандар бар, канчалаган силерге окшогон кичинекей балдар бар. Эртеден кечке эмес, жыл бою, ай бою, күн сайын ушундай абал. Алар мындай тамакты, мындай мөмө жемишти көрбөй жүрөт. Ошон үчүн колдон келишинче, мүмкүн болушунча Рамазан айында дасторконду көп түрдүү тамак менен, түрдүү мөмө жемиш менен козгон жакшы эмес. Же тең бөлүшүбүз керек. Же бөлүшүп жешиң керек, анда баарына берип, кошунаңа берип, Тең бөлүшүп, балдар үйүнө алып барып берип, анда ошондой кыл. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен бата шабан ва жарху жа'ун." Ким түндө курсагы ток жатып, кайгысы жок болгон болсо дейт, бирок кошунасы ачка болгон болсо, ал толук мумун эмес дейт.
Караңызчы. Эми биз Рамазандан максат эмне? Рамазандан максат ушул толук момун болсом экен, иманымды толуктасам экен деген максат да. Туурабы? Жөн эле эртең менен жеп, анан кечинде дагы дастарханды толтура жайналып туруп жеп алайын деген максат ба. Эгер ошондой максат болсо, ал башка нерсе. Жок, биз максаты ушул лааллакум таттакун деп атпайбы Алла Таала силерге орозо парыз болду. Таква болуңар үчүн деп жатат да. Таквачылык эмнеде жатат? Таквачылык азыктоодо, аз тамак жөөдө, кымбат тамактардан өзү сактап, кымбат болгон машина, үй, бул дүйнөдөгү негизи эле дүйнөнүн жалтырак болгон, адамдын көзүн алган, адам пикирин алган, адамды акыретти унута турган, адамды жанындагы кошуналарын унуттуруп, адамдын нафсын кылып кое турган bir нерселерден алыстоо да негизи. Туурабы? Ушул жерде бир маалымат катары айтып кетсем да болот. Бүгүнкү күндө кафелер айрыкча ифтарлык учурда бурундуруп калат экен да. Көпчүлүк элдер мындай жупун эмес, балким ушул кафелерде ооз ачып калган учурлар өтө көп катталып калыптыр да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ушул дастарханды жөнөкөйлөштүрүшүбүз керек да. Жанагы биз айтабыз, өлгөндөн кийин жылкы сойбогула, ысырап болот, анткиле минткиле деп жатабыз да, ысырап кылбагыла. Инналлаха ла юхиббул мусрифин дейт. Албетте Алла Таала ысырап кылгандарды сүйбөйт деп атпайбы? Туурабы? Эми нафс менен күрөшүүнүн бирден бир жолу ушул башка бир момундарды эстеп, колунда жокторду эстеп, баягындай жетим жесирлерге жардам берүү айыда болду. Ошондой жака үгүттөлүшүбүз керек да. Анан кайра эле биз эртең менен жакшы бир тамактарды тою жеп алып туруп, болгон эле бир обедти алып коюш керек ортодон. Анан кечинде дагы түрдүү дастархан отуруп, кайрадан ошондо жеп алсак, анда бул жанагы орозонун кадыр баркына жетпей калабыз, таквачылыкка жетпей калабыз. Сүрөт эле аткарылып калат. Сүрөт аткарылат. Алла Таала ошо сүрөтүн аткарган үчүн эми бир сооп берет. Бирок жанагы Кудайдын кулчулугун кылды деп, Кудайдын таквачылыгына жетти дегендей бир Кудай ыраазы болду ушулардан дегендей бир сыпатка жетпей калабыз да. Ошон үчүн ифтарлык кезинде ушул нерсеге өтө маани беришибиз керек. Кафеде олтурабы, үйүндө олтурабы, кандай болсо дагы ошол дастарханды жөнөкөйлүү кылышыбыз керек да. Бир кандын дастархандай кылып болбош керек. Бир байманаптын дастархандай кылбай, бир жөнөкөй Кудайдын бир кулу болгон, нафсы менен күрөшүп аткан, бир жакшылыгын башка бир момундар менен бөлүшүп аткан бир момун мусулман катары көрүнүшүбүз керек да. Ушул эми ифтарда көңүл бура турган нерсе ушул да. Көбүрөөк элдер менен байланыштуу эмес, балким жаратуучу менен байланыштуу боло тура алат экен да. Ооба да. Зикир, пикир. Эми андай десек да бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалы, жаратуучу менен байланыш керек десеңиз эле бирөө отуруп алып эртеңке эч келе мечиттен чыкпай зикир чалып отуруп алышы мүмкүн да. Биз айта турган нерсе жанагы да. Эртең менен жарым саат эртерээк туруп, зикир кылып, Кур'ан окуп, нафстын эмесин күрөшүп, ушундай кылып, анан кечинде дагы ооз ачып атканда ушуну башкалар да барбы ушундай? Кошунамда ушундай барбы? Мен курсагым ток жатып, проблемам жок болсо, кошунамдын проблемасы болсо, курсагы ач болсо, балдарынын үстүндө кийими жок болсо, кандай абалда болот? Аны пайгамбардын толук момун эмесиң деп жатпайм. Мен толук момун болууну каалап жатсам, кайра эле өзүмдүн максатыма өзүм каршы келип жатпаймынбы деп пикир кылыш керек да. Күндүз бою ошол бир момун мусулмандарга бир пайгамбарыбыз айткандай, хайрун нас анфаухум линнас, адамдардын эң жакшы башкаларга пайда келтиргендер деп жатпайбы? Мүмкүн болушунча башкаларга пайда келтирейин, жок дегенде бир кишиге да болсо пайда келтирейин деп күндүз ошолорго эметип, өзүмдөгү жаман сыпаттарды алайын, башка пайгамбардагы кандай сыпаттар болгон жакшы, ошолорду өзүмө алайын деп күндүз ошо менен күрөшүп, колунан келишинче бир колду кошунасыга, момун мусулмандарга, балдар үйүнө, больницада жаткандарга, ошолорго барып кызматын кылыш керек. Колу менен, буту менен, акчасы менен, аброю менен, башкасы менен, илими менен, билими менен дегендейчи. Ошондо бул орозо башкача болот да. Карап көрсөңүз, мисалы, дарыядан бир балыкты колуңузга алдыңыз да. Колуңузга алсаңыз, жанагы балык эч кыймылдаган жок. Кыймылдаган жок. Анда бул балыкты эмне деп өкүм кылабыз? Демек, жаны жок экен. Жаны жок. Өлүп калган балык дейбиз да,
себеби суудан чыккандан кийин балык могу колуңузда эметиш керек да. Кыймылдап ушундай бир эмеде абалда болуш керек да. Эми бул өлүк дейбиз да, балыкты кыймылдабасачы. Ага дарыя менен дарыянын жээги кургактыкта бирдей абалда болсо, ал өлүк балык болот. Эми адам баласы дагы Рамазанга чейин кандай абалда эле? Рамазанга киргенден кийин кандай абалда болду? Көз чаптырыш керек да адам баласы өзүнө. Баягы пайгамбарыбыз айткандай, өзүңөр эмне дейт? Эсеп китеп болгонго чейин эсеп китеп кылгыла деп атпайбы? Рамазанга чейин сен кандай адам элең? Рамазанга киргенден кийин кандай болдуң? Сен эч бир өзгөрүү жок болсо, Рамазанга чейин ушундай бир сыпаттарың бар эле. Көрө албастык бар эле, гыйбат кылуу бар эле, текебердик бар эле, кек сактоо деген нерсе бар эле, адамдарды тоготпойгон, адамдар кемсинткен ушундай бир сыпаттарың бар эле. Рамазан келгенден кийин дагы жанагы адал сууну, тамак ашты жегенден тыйылып атасың, бирок жанагы сыпаттарың ошол бойдон эле жүрөт да. Сага Рамазан менен Рамазанга чейинки нерсе эч бир өзгөрбөсө, анда сени өлүк жүрөк дейт экен. Кандай тамсыл, Эми Рамазан чыккандан кийинчи, Рамазан чыкты. Бир ай Рамазан кармады. Рамазан чыкты. Чыккандан кийин дагы өзгөрүү жок жашоодо. Баягы Эшмат Рамазанга чейин кандай болду эле? Рамазанда кандай болду? Рамазандан кийин кандай болду десең, эч бир өзгөрүү жок. Аялы күйөөсүнү баягы кандай болсо, Рамазанга чейин. Рамазанда деле ошол эле мамиле, Рамазандан кийин да ошол эле мамиле. Мисалы, досу менен болгон мамиледе кандай болгон? Ошол болуп турса, бул мындайды тирүү жан деп, мындайды жүрөк тирүү деп айта албайт экен да. Бул жүрөк Алланы эстеп турган жүрөктөр, тирүү жүрөктөр болот экен да. А бул жүрөк өлүп калган жүрөк болуп калат экен да. Бул жүрөктө зикир жок, бул жүрөктө. Караңыз. Ошон үчүн адам баласы Рамазанда өзгөрүш керек да. Өзгөрүү болуш керек. Ажылга бардың, өзгөрүү болуш керек. Умрага барып келдиңби? Өзгөрүү болуш керек. 20 жылдан бери сен умрага барасың. 20 жылдан бери 20 жолу кадыр түндү тостуң, 20 жолу Рамазан айын өткөрдүң. 20 жылдан бери 5 убакыт намаз окуп атасың. А бирок сен эч бир адеп акылың өзгөрбөсө, анда кайсыл соопты айтып жатасың да? Пайгамбарыбыз айтат го, "Рубба саимин лайса лаху мин сауми илля жуал аташ." Көп орозо кармагандар өтө көп дейт. Бирок алардын пайдасы эмне? Ачка жүрүп, кечке ачка жүрүп, жана суу сагандан башка эч бир пайда жок деген нерсе бар да. Ошондуктан Рамазанга киргенден кийин, Рамазан ичинде бир адам баласы ушундай бир жүрөктөр ойгонуп, жана жаман сыпаттар чыгарып, адам баласы нурга айланыш керек да. Жүрөк Аллага болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү жүрөккө толуш керек да. Анан Рамазандан кийин жашоо башкача болуш керек да, өзгөрүш керек да. Эми 30 күн бою жана биз айткандай саарлыкта эртең туруп, тажыд күндү окуп, зикирди чалып, анан күндүз бою кой гыйбат кылбайын, кой кызганыштык кылбайын, кой аманатка кыянаттык кылбайын, кой жүрөгүмдө текебердик болбосун деп, ошентип кечке ошентип жүрүп, кечинде да дасторконго отурганда кошунам эмне жеп жатты экен, балдар үйүндөгү дасторкон кандай болду, менин балдарымдын дасторкону кандай болду деп, ушунун үстүндө күн сайын 30 күн бою пикир кылып, кой бүгүн мындайраак тамак жейинчи, кой бүгүн мындан да азыраак жейинчи деп 30 күн бою өзүңүздүн нафсыңызды балдарыңыз менен кошо эметкенден кийин 30 күндөн кийин адам баласы чоң оолиялар айтат экен, толук ички дүйнө өзгөрүп калат экен да. 30 күн ичинде. Ошон үчүн Алла Таала 30 күндү парыз кылып коюптур. Өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк 30 күн жетет деген да. Жетпегенде анда Алла Таала ушул 2 айды кылып койду эле да. Ушул 30 күндө адам баласы өзүнүн нафсын тарбиялап, жана Алла Таала айткан лааллакум таттакын, таквалыкка жетүүңөр үчүн деп атпайбы? Таквалыкка жеткенге мүмкүнчүлүк бар экен ушул 30 күндө. Ошон үчүн ушул 30 күндө адам баласы өзүн ушундай бир эмеге тарбиялаш керек экен да. Демек, жаратуучунун бизден талабы орозодон максат. Орозо кылмак ушундай деңгээлге жетүү. Ошондой деңгээлге жетишибиз керек. Талап ушул. Талап ошол. Ал үчүн ошондой жанагындай акыл калча ой жүгүртүп, максат эмне эле деп ойлонуш керек да. Ойлонуш үчүн ошон үчүн тамак ашты алып таштап атат да, аял менен жакындыкты алып таштап жатат. Сен оюң бул болбосун. Сен айбан эмессиң. Сен ушундай бир даражага жетишиң керек деп. Сен инкүндүн тухибуналла фаттаби Алланы сүйсөң, эмне кыл дейт? Мени ээрчи деп пайгамбарыбыз айтып жатпайбы Куранда, аяттарда. Демек, кимде ким Аллах субхана таала талап кылгандай орозо кырмай турган болсо, бул берекелүү Рамазан айында
жана хадисте де келип атпайбы? Куранда да ушундай аят мааниде келет. Эсепсиз сооп берилет деп. Орозо кармоочуларга эсепсиз сооп берилет деген. Демек кимдик ушул тартипте орозо кармаса, аларга эсепсиз сооп бар. Эсепсиз ошол үчүн да. Ошон үчүн адам баласы качан ойгонот десечи, качан ойгонот десе биз баарыбыз уктап жатабыз. Пайгамбар айтат го, адамдар баары уктап жатат, изамату интабагу. Өлгөндө ойгонот дейт да. Көпчүлүк адамдар өлгөн учурда ойгонот экен да. Бул алам бир түш сыяктуу экен анан түшүнөт экен да. Чыныгы алам алжак экен, чыныгы жашоо алжак экен түшүнөт дейт да. Ошон үчүн адам баласы гафилетте жаткан, капилетте жаткан уйкусудан ойгонуунун бирден бир жолу акыл калча ой жүгүртүш керек экен. Ойлонгон адам ойгонот дейт да ошон үчүн. Ойлонушум керек да. Мен кайсы жакка бара жатам? Эмне үчүн мындай дастарханда олтуруп жатам? Коштом эмне абалда? Пайгамбарым эмне жөнүндө айтты эле? Береке кайсы жакта бар эле? Деп бүт баарын ойлонгондо адам баласында иншалла өзгөрүү сөзсүз болот экен. Ошон үчүн ошол нерсеге токтолуп кеттик. Буюрса, эмки сабакта дагы бир аз эмелер калды. Эгер мүмкүн болсо, кыскараак мен ушундай эметип жатам. Кыскараак баян кылсак, айтсак дейм да. Өтө узун болуп кеткенде дагы адам баласы жакшы жыйынтык ала албай калат деп жатам да. Ошон үчүн эмки сабакта бир аз эмелер калды. Ошо мен толуктап айтып кетем буюрса. Рахмат. Өткөндө мен бир китепте ушундай бир маселени көрүп калдым, баян болуптур. Бул жерде эгерде сиз инсандардын, мындай айтканда, инсан баласы Кудай менен мени көрүп турат деген сезим болсо кандай жакшы. Куштарда да ушундай бир сезимди жазыптыр да. Эгерде бир куш дейт, жаратуучусу менен байланышта болуп турса, ууга чыккан, уучулар эч качан ушул кушту атып өлтүрө албайт экен да. Качан ошол куш жанагы Кудай менен болгон, жаратуучу менен болгон байланыштан үзүлүп, бир аз капилетте калып, тияк бияк караган учурда жана уучулардын аткан огу кушка тиет экен. Деген мен бир маселени окуп калып өтө таасирлендим. Демек, биз инсандарда жана мен зикир дегеним, бул жерде мечитке барып туруп кечке зикир тартуу эмес, балким жашоосунда зикир менен өткөрсүн. Дайым жаратуучу мени көрүп турат. Убактысын ар бир минут сайын болобу же секунд сайын болобу, мен жаратуучунун астындамын, өзүмдүн милдетимди так аткарып атамбы же жокпу? Эгерде өзүнүн купулуна толо турган болсоң да шүгүр кылыш керек. Эгер купулуна толбосоң да бул ай ушул кемчиликтерди толуктап ала турган ай экен деп түшүндүм да. Рахмат устаз, Алла разы болсун. Илимиңизге Аллах Таала береке берсин, ден соолугуңуз чың болсун.